Саламатсыздарбы, түз эфирде маанилүү жаңылыктар менен кабар маалымат программасы, аны менен таныштырып студияда Нуска Жураканова. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Аскер кызматын өтөп жаткан жоокер белгисиз жагдайда каза болду. Аскер жайынын кызматкерлеринин айтымында ал өз өмүрүн өзү кыйган. Бирок маркумдун туугандары ага ишенишпейт. Радиациялуу көмүр боюнча электр станциялары ачык акционердик коомунун жетекчиси Аман Тентиевке айып тагылды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирүүдө. Эки баскычтуу бюджет каржылоонун мындай түрү 2007 жылы киргизилип, бирок жемишин берген эмес. Бишкекте франкофония жумалык өтөт. Бул майрамда француз тилин жана маданиятын жайылтууга багытталган ар кандай иш-чаралар, сынактар, концерттер, фильмдер жана башка программалар уюштурулат. Аскер кызматын өтөп жаткан жоокер белгисиз жагдайда каза болду. Аскер жайынын кызматкерлеринин айтымында ал өз өмүрүн өзү кыйган. Бирок маркумдун туугандары мындай маалыматты четке кагышууда. Жоокердин денесиндеги күч колдонгондо түшкөн белгилерди байкаган жакындары анын өмүрүн өзү кыйганга ишенишпейт. Не oldu emim? Ne cevap veresin hakkında? Sinirlençe. Ne yaptın öyle? Ne var kadının belirtine, siledelim belirtine de. İmne kılayın onu? Ne var demek? Кече Шамалдыс айылынын номер 20-27 аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн аскер өз жанын кыйган. Мындай маалыматты аталган аскер бөлүгүнүн жетекчилиги билдирип жатат. 22 жаштагы Фазылбек Абдымажит уулунун мындай жагдайга каза болгонун туугандары ишенишпейт. Жаш жигиттин сөөгү бүгүн өзү туулуп өскөн Базар Коргон районунун Кеңеш айыл округунун Ау айылына алынып келинди. Андыктан маркумдун туугандары адилет териштирүү жүргүзүп берүүнү талап кылууда. Balamı güneri kılıp atat. Men anı tasdıktağım da. Apa kaltakçıydım deyip. Al or men organı balam tilden kalbaydı da. Turabı. Tilden kalgan al or. Azı men balam tilden kaldı. Tilden kalıp kızıma zonak kılgan eken. Men anı taktağımdan keyin apana çınını aytıp koy deyipti. Tuvaletke barsa dembilder kalaktan payda olup kolat eken. Urganda men эки бала катты калтак жеп калат экен. Ошо присягага барганда баламы эптеп жакшы кылып, эптеп тургузган экен. Мен баламычы. Анан эки балдар мынтип турса мен балам мынтип турат. Элди балдар мынтип туруп койсо сен тура бербейсиң десе. Сержант ушинтип тур деп атат да деди. Аскер кызматын өтөп жүргөн жоокердин өлүмүнө байланышкан ар түрдүү версиялар айтылууда. Бирок себепсиз эле өз жанын кыйганына туугандары ишенишпейт. Анткени 4 баланы Фазылбектин апасы жалгыз тарбиялоочу. Атасы эртеле дүйнөдөн өтүп кеткен. Кечээ эле эч нерседен кабарсыз жүргөн жээнин минтип табышмактуу көз жумушуна кан жутуп, кайгырган тагасы маркумдун денесинде күч колдонулган шектүү белгилер бар экендигин айтат. Путунун неринде атпайла коюн. Путунун неринде эки табындай бар. Бирөө чапканбы бирдеке кыйган. Анан аркасында тырмактан чоң күйүк бар. Күйүк. Же бирөө ою болгон, же күйүк ошо. Мен башынан этегине чейин барып келдим. Асынган жерин көрдүм. Асынган жеринде мен эңкейип киремин. Мен бул менден 1,5 метр узун болуп атат бул бала. Ал эми маркумдун кызмат өтөгөн аскер бөлүгүнүн жетекчилиги бул окуя боюнча иликтөө териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Айтымдарында 21 мартта аскер жайында Нооруз күнү белгиленген. Жоокер 20 март күнү сүмөлөк даярдоого катышкан. Ал эми майрам күнү кечки саат 6:30 аскердин денеси ажатканада асылып турган жеринен табылган. Абдымажит уулу тазылды. Бизде баягы нан жасаган эже ушу КППда жолуктурат. Ал барат дагы эреже мага бир тамеки бериңиз дейт. Анан келет дагы мен курсагым ачты, эреже ужунга барышым керек десе, күлүп мындай эле жүргөн бала да, өзү постоянно күлүп жүргөн бала. Ошондо дейт, болуптур деп ал бир штук сигарет берген, ал ошо казармачыга кеткен. Андан кийин 15 мүнөт өткөндөн кийин уже ужун болуп калып, дежурный балдарды тизип текшерет. Текшерсе бул бала жок. Жок болгонунан барып карабаса, ошо туалетте асылып турган жеринен таап алышкан балдар. Номер 20-27 аскер бөлүгүндө жалпы 32 аскер кызмат өтүшөт. Фазылбек Абдымажит уулунун барганда болгону 4 ай гана убакыт болгон. Жакындарынын айтымдарына бул аз убакыт аралыгында алар көп жолу ар кандай номерлерге бирдик салып турушкан. Аны менен катар туугандары аскер бөлүгүндө дедовщина бар экендигин белгилешет. Жок сыйлап атыпчы, апаргандарымы.
Konfetin kiştem yerge saldı, ekte sigarettim yerge saldı, proходнойды татып кирип кетти баламычы. Не ая, кабаккана о. Ал эми бул маалыматты аскер бөлүгүнүн кызматкерлери мындай кысымдар болгондугун билбейбиз деген жоопторун узатышты. Бир жылда дедовщина кылыш мүмкүн эмес. Себебинен балдар менен булар аз эле, көп болсо бир 2 ай 3 ай служба алат. Андан беркилер кетет старый службалар. Булар кайра барып ордуна барып калат. Жаш жигиттин өлүмүнө түрдүү божомолдор айтылып, бирок азырынча так далилдөө жок. Кээ бир маалыматтар боюнча маркумдун ооругандыгы айтылса, айрымдары дени сак бойдон кызмат өтөөгө кеткен дешет. Баланын эч кандай бир бирөөгө жамандык кылып, өзүнүн өмүрүнө косула турган бала эмес болчу. Бул баланын жүрүш турушун ушул жерде ушуна көрүп атабыз, эч кандай бир милицияга түшүп, же арак ичип, жолдо көчөдө мушташканын көргөнүм жок мен. Жетимдин түйшүгүн эрте тарткан Пазылбек бир үйдүн улуусу эле. Камкор уулунан ажырап калган эне үчүн мындай өткөн оор кайгы жок экендигин айтпаса да түшүнүктүү. Эрезеге жеткирип, эми уулум эл уулу болсун, катарда аскердик милдетти өтөп келсин деген эне түшүнүксүз жагдайда баласынан айрылып калды. Маалыматтар боюнча учурда кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Бул окуя боюнча атайын комиссияда иш алып барууда. Эске салсак, буга чейин да Борбор калаада курсант жигит ушундай эле жагдай менен каза тапкан. Бирок ушул күнгө чейин так жыйынтык чыкпай келүүдө. Руслан Абдумуталип уулу, Азиза Сурманкулова, 7 канал. Бишкекте бир үй бүлөнү кырган деген шек менен бир адам кармалды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, шектүү жаран кылмыш кантип жасалганын милицияга айтып берди. Ошондо аны менен чогуу болгон дагы бир киши былтыр кумарканада жүрөгү кармап каза болгонун айтты. Ички иштер министрлигинен кабарлашкандай, мурдагы жылы Бишкектен тургуну 47 жаштагы Керимкулов Жолдошбек, Жубайы Касыкеева Жейде Бүбү, 15 жаштагы уулу Адилет жана 20 жаштагы кызы Элиза өз үйүндө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Кылмышкерлер бул үйгө урууга киришкен. Аңтарып тапкан олжосу $100 жана алтын буюмдар болгон. Казакстандан Кулан кенинен келген радиациялуу көмүр боюнча электр станциялары ачык акционердик коомунун жетекчиси Аман Тентиевке айып тагылды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирүүдө. Аман Тентиев ишкананын кызыкчылыктарына каршы аракеттерди жасады деп айтылып жатат. Мындан тышкары бажы кызматынын бажы иштерин уюштуруу боюнча башкармалыгынын жетекчиси Мирлан Аскар уулуна да шалаакылык деген беренеси боюнча кине тагылды. Бажы кызматкери азырынча буга жооп кайтара элек. Аман Тентиев электр станциялары ишканасы Бишкектеги жылуулук борборуна гана көмүр алып келгенин, чүйдүн социалдык мекемелерине башка ишканалар көмүр ташыганын айтууда. Буга чейин энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиевке да көмүр боюнча айып тагылган. Натыйжада ал убактылуу кызматтан четтетилген. Ахмат Бакиевдин колонияда жок болушу бул факт, качып кетти деген бул божомол. Балким уурдап кетишкендер. Мындай пикирин саясаттануучу Орозбек Молдалиев билдирген. Ал белгилегендей Аскар Акаевдин тушунда кээ бир укук коргоочулар деле жоголуп кетип, анан пайда болуп калышчу. Укук коргоо органдарынын башчылары бир ооздон качып кетти дегендерине караганда булар демек билишет, жазгырып кеткенин. Бул ишти шалаакылык деп айтуу кыйын. Жаза аткаруу мекемесинде шалаакылар болушу күмөн. Себеби алардын иштөө шарттары бөлөкчө, дейт Орозбек Молдалиев. Ал эми Борбор калаада Бакиевдин Кыргызстанга берилишин талап кылган пикет өттү. Бишкекте Беларусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында жарандык активист 7 апрель кыймылынын жетекчиси Өндүрүш Токтонасыровдун нараачылык акциясы уюштурулду. Ал Бакиевди бергиле же өзүңөр кеткиле деген жазуу менен чыккан. Токтонасыровдун билдиргенине караганда, Беларусия Курманбек Бакиевди Кыргызстанга өткөрүп бермейинче апрель окуясы боюнча күнөөлүүлөр жоопко тартылбайт. Бул маселе чечилбейт. Ошол эле талап менен пикет Беларусия элчилигинин алдында 15 мартта да өткөн болчу. Кыргызстандын тарыхындагы революция деген түшүнүккө түрткөн 2005 жылдагы 24 март бийликке сокку уруунун сенсациялуу көрүнүшүнө алып келди. Ага ылайык дүйнө коомчулугу Кыргызстанга тандануу менен карап, кыргыз элинин демократиялык принциптерин баалашкан. Эскерте кетсек, бул күн өлкө тарыхында жазылып, календарда кызыл менен белгиленген болчу. Бирок бүгүнкү бийлик ал күндү таан албайт. Анткени 2010 жылдын 7 апрели алардын бактылуу бийлик туткасын кармоого себеп болгон. Бирок коомчулук 24 мартта элдик ыңкылап, ал эми 7 апрелде бийликти басып алуунун ыкмасы катары баалашууда.
2005-жылдагы эл толкуну ошол кездеги бийликтин башкаруудагы үй-бүлөлүк кландык формасына каршы чыгуудан башталган. Алгач элдик төңкөрүштүн отун Жалал Абад областынын эли тутанткан болчу. Алардын бийликке каршы чыгуусунун себебин социалдык маселелердин көңүл сыртында калуусу, жерлердин сатылуусу, карапайым калк турмушунун начарлашы түзгөн. Ошол эле кезде шайлоонун таза эмес өтүүсү, тактап айтканда, Акаевдин такпашына кайра-кайра баруусу элдин кыжырдануусун жараткан. Ошентип жабылган эл област борборуна топтолуп, өздөрүнүн нааразычылыгын билдирип турганына карабай, алардын иш аракетине тийиштүү жооп болгон эмес. Бийликке сокку уруунун, үнүн жеткирүүнүн жолу катары Жалал Абад областтык администрациясын басып алуу менен бийликти багындырууга далалат жасашкан. Бийлик элдин үнүн укпай калганда, ошондо 4 март күнү областық администрациянын жетекчиси ошол малда Шарипов болчу. Ошолор элдин алдына чыкпай койгондон кийин биз баштап 300 адам кирип областық администрацияны басып алганбыз. Ага чейин андан сыртка дагы бир 1000 адам ушу күндө күнү-түнү ушул жерде турчу. Жыйынтыгында 20 күн бою областтык администрацияда абсолюттук түрдө иш үзгүлтүккө учураган. Анткени нааразы болгон эл толкуну имаратты бошотпой койгон. Бийлик күч органдарынын кызматкерлери аркылуу аларга чабуул жасашкан. Ушул областык администрацияда жаткан жөнөкөй элди, аялдарды, балдарды койдой сабап чаптырып омондорго. Болгондо дагы ушул өзүбүздүн жарандар эмес экен, кийин билинип отурат. Казакстандан келген омондор бар экен, башкалар бар экен. Аны биз эми ачык неме кыла албайбыз, болгон дешет. Ошолор келип элди койдой сабатып, чаптырып алып кеткен ушул 20 март күнү. Ушул окшогон нерсенин бардыгы элдин кыжырдануусун эмне жараткан жана бийликти кетирүүгө болгон узак мөөнөттүү жүрүшү эмнеге негизделген деген суроонун тегерегинде коомчулук түрдүүчү пикир жүргүзүп келет. Айрымдар Акаевди бийликтен кетирүү аркылуу бийликке Бакиевди алып келүү максаты көздөлгөн десе, кээ бирлер бул пикирди бекемдебейт. Анткени элдин массалык түрдө көтөрүлүшүн Акаев бийлигин тоготпогон мамилеси жаратты дейт 24 март окуясынын шартталышына себепкер болгондордун бири Назира Мырзабаева. бийлик талашы бийликке ким келиши жөнүндө эч кимдин оюнда деле жок болчу. Мен башкалар үчүн жооп бербейм, мен өзүмдү айтайын, сөз чынынан бузулбаш керек. Элди алдоо деген ушунчалык көбөйүп кетти. Сөзгө туруу деген жок болуп кетти. Акаев бул жерге келип алып, мен кийинки срокко барбаймын шайлоого деп алып, жетип жетпей эле кайра интервью берип атат, барамын деп. Анан кийин эл кыжырданат да. Мисалы үчүн бизге бийликтин эч кандай кереги жок. Бийликке кимизи келсе адилеттүү башкаруу болсун деген ниетте чыкканбыз. 2005-жылдагы 24 мартты элдик төңкөрүш деп айтууга негиз бар деп ошол бийликтин кулатылышына себепкер болгондор жана серепчилер айтып келишет. Анткени Акаевга ага чейин эле бир канча жолу кайрылуулар жолдонуп, билдирүүлөр берилген. Карапайым калк арасындагы революциялык аң сезимдин жаралышы эволюциялык түзүлүшкө түрткөн. Ошентип 2005-жылдын 24 марты революциялык секириктин алгачкы кадамы катары эсте калды. Бирок ошол кезде бийликти кулатууга тиешеси жок эле атка минерлер анын атын жамынып автор болуп чыкканын айткан Төрахан Алимов алардын кадамдарын туура эмес деп санайт. Анткени эл өздөрүнүн демилгеси менен ак үйгө чейин барып, тагдырын тобекелге салып талаптарын коюшкан. Кандайдыр бир борбордо отурган жолдоштор, же болбосо Бишкекте жүргөндөр өздөрүн дагы революционер катары көрсөткүсү келди. Мен буларды жолдон кошулган революционерлер, же болбосо жалган революционерлер деп атайм мен аны. Кимдер алар? Мына бүгүнкү күндө бийликте отургандар. Мисалы үчүн Текебаев, ушу бүгүн жүргөн Бекназаров, Малеванная деген, андан кийин дагы бир топ ушундай адамдар болгон, актагылар Сыдыков болгон ал мезгилдерде. Биз элди уюштуруп атабыз деп. Жок. Элди жогору жактан эч качан революцияга уюштуруш мүмкүн эмес. Бирок тарых барактарынан 24 марттын жазылбай калышын туура эмес деп санагандардын саны арбын. Алардын катарын Акаевдин башына ак калпак кийгизип кеткенде жулуу алдым деп айткан коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев да толуктайт. Анткени бул күн тарыхта жакшы баа алышы керек. Бул күндү белгилөөнүн кажаты жок дегендер ал өзү бир же ошол Акаев менен Бакиевчилердин арасынан чыккандар, же болбосо жанагы кайдыгер маани бербеген адамдар ошентип айтышы мүмкүн. Бирок дагы акылы ээси жайында болгон адам эч качан мынтип айтпайт. Кыргыздын 99% 99-у бүтүндөй ошол бул күндөрдү биз ыйык күн катары, мамлекеттик күн катары эскерип жүрүш керек деп айтып жүрөт.
Ел арасында 24 марттағы бийликтин алмашуусуна багытталган иш-аракеттер ар кандай мааниде айтылып жүрөт. Бирок көпчүлүк элдин түп көтөрүлүшү менен жасалган чыныгы революция болгон деген пикирди колдошот. Тилекке каршы өз максатына жетпей калган. Анткени ар бир саясий окуя убакыттын өтүшү менен тарыхта өз баасын алат. Мерим Абдиладжанова, Аскар Маматисаков, 7 канал. Ал эми Бишкек Ош жолу убактылуу жабылгандыгына байланыштуу Бишкектен Ошко карай учкан рейстердин саны көбөйтүлдү. Маалыматка ылайык Кыргызстан АТС, Air Бишкек авиакомпаниялары зарыл учурда Бишкек, Баткен, Бишкек, Жалабат каттамдары боюнча кошумча рейстерде уюштуруп берүүгө даяр. Бул компаниялар Ошко чейин билет баасын 2400 сомдон өйдө көтөрбөгө да макул болууда. Каракулжа районунун Алайкуу өрөөнүндө дарыгерлери жетишпейт. Медициналык бир гана тез жардам унасы бар. Анын да эскилиги жеткен. Абалы начар. Бул тууралуу Каракулжа райондук аймактык ооруканасынын башкы дарыгери Зекир Шалтаков спикер Асылбек Жээнбеков менен жолугушуу учурунда билдирди. Маалыматка ылайык Асылбек Жээнбеков аталган оорукананын абалы менен таанышып, заманбап санариптик рентген жана УЗИ аппараттарын сатып алып берүүгө жардам бере тургандыгын айтты. Кошумчалай кетсек, жолугушууда ошондой эле аталган оорукананын имараты 1 700 000 сомдук ремонтко муктаж жана 2 450 000 сомдук медициналык аппараттар сатылып алынышы керектиги маалым болду. Бүгүн алгачкы жолу Бишкек шаарында Москва шаардык думанын расмий делегациясы келди. Курамы 6 кишиден турган топту Кыргызстанга думанын төрагасы Владимир Платонов жетектеп келген. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңештин төрагасынын милдетин аткаруучу Валентина Лесниченко билдирди. Ал белгилегендей, жолугушуунун жүрүшүндө Бишкек шаардык кеңеши менен Москва шаардык думанын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча декларацияга кол коюлат. Ага ылайык эки тараптын парламенттер аралык кызматташуусу бекемделип, мыйзам чыгаруудагы тажрыйба жана маалымат алмашуу чыңдалат дейт ал. Мындан тышкары саламаттыкты сактоо, билим берүү, спорт, бизнес, маданият жана театр жана башка тармактар боюнча эки тараптык байланышты тереңдетүүгө көңүл бурулары да айтылууда. Эки баскычтуу бюджет 2007 жылы Кыргызстандын аймагына киргизилген. Бирок көп убакыт өтпөй бул система иштебегендиктен кайрадан алмаштырылган. Быйыл кайра бул демилге көтөрүлүп, өкмөт каржылоо системасында айкындуулук болот деп жар салууда. Аймактарды өнүктүрүүгө багытталган каржылоонун бул түрү канчалык деңгээлде ишке ашат? Кабарчыбыз серепчилерден көз карашы менен иликтөөгө алган. Өкмөт 2012 жылга карата бюджет долбоорун жогорку кеңештин талкуусуна коюп, коомчулуктун кароосуна койду. Бул жолу бюджет долбооруна бир катар жаңылыктар киргизилген. Алардын бири бюджетти 3 баскычтан арылтып, 2 баскычка өткөрүү, жер республикалык жана жергиликтүү бюджет менен чектелүү. Бийлик муну менен биринчи кезекте аймактарды өнүктүрүүгө болоорун негиз кылууда. Бирок көз карандысы адистердин айтымында финанс министрлиги кайсыл багытта иш алып барып жатканын тактап алышы керек болчу. 2 баскычтуу бюджет жөнүндө айтыштан мурун дегеле биздин кыргыз мамлекети дүйнө жүзүндөгү мамлекеттердин орду кандай, каяка баратабыз, кайсы системада биз жашап атабыз, ушуну аныкташыбыз керек да. Менин оюмча бүгүнкү күндө эрте. Бүт мына жакшынакай иштеп аткан облустарды өзүңөр элестетип көргүлө, ошол жерде иштеп аткан биздин жердештерибиз жумушсуз калат, көчөдө калат. Азыркы кезде мамлекеттен бөлүнгөн акча алгач облустук администрацияга жетип, андан соң гана айылдарга которулат. Эгерде бул система ишке кирсе, айыл өкмөттөрдүн жоопкерчилигин күчөтүп, жергиликтүү салыктан түшкөн акчанын көлөмүн көтөрөрүн өкмөт белгилөөдө. Өлкөнү каржылаган башкы ведомство, облус, район жана айыл башчыларын ою менен эсептешпей туруп эле мындай чечимге келип алышкан. Анткени бул багытта жергиликтүү жетекчилердин пикири башкача. Ар бир район чоң болобу, кичинекей болобу, ошол райондук деңгээл, ошол райондо иштеген административдик органдар, аким, райондук кеңеш төрагалары менен, депутаттары менен бүгүнкү күндөгү бюджеттин толтуруусуна көңүл кош болуп калышы мүмкүн деген ойдомун да. Себеби ал жерде кызыкчылык жок. Канча топтоп атат, кандай кылып топтоп атат, эмне болуп топтоп атат, эмнени топтоп атат,
ал жөнүндө мамлекет интерес болбогондон кийин, ага жооп бербегенден кийин, аким ага жооп бербегенден кийин, райондук кеңеш аны бекитип, ага дагы өзүнүн ишин жоопкерчилиги болбогондон кийин, алар мындай көз астында калып кетеби деген ойдобуз да. Анан дагы азыркы учурда партиялар тарабынан дайындалып жаткан аймак жетекчилери дагы кайсыл тарапты карап сүйлөп, кайсыл жактын арабасын тартары бышык дейт эл өкүлү Турсунбай Бакир уулу. Ал губернаторлор бүгүнкү күндө кандай функция аткарары ачык көрүнүүдө деген ойдо. 7 дубанды губернатор бар. 7 губернатордун кошумачылары толтура. Секретаршасынан баштап, шопурунан баштап, отдел бөлүмдөрү. Анан Кыргызстан боюнча система бири-бирин кайталап атат. Өкмөттө ошол структура бар, президентте ошол структура бар, губернатор ошол структура бар, район акимияты ошол структура бар. Биз бюрократтардын армиясын кыскартабыз дейбиз, кыскарта албайбыз. Ошондуктан азыркы эмне үчүн биз колдодук? Биз айткан ойго азыр уйкаш болуп атат азыркы бийликтин аракеттери. Туура. 7 дубанды жок кылыш керек. Бүгүнкү губернаторлор бүгүнкү эмес, кече да алар, далдалчыл алар. Эчтеке чечпейт алар. Орусча жакшы сөз бар, свадебный генерал, тойдо төрүнө отурган генералдар. Бийликтин өкүлү дегенде тойдун төрүсүнө же өлүмдү барып алып көрүнүп отуруп алышат, пайдасы жок. Эки баскычтуу бюджетке өтө мурда каралып, бирок ишке ашпай калган эле. Ал эми азыркы сунушталып жаткан долбоордо да катачылыктар бар экендигин серепчилер байма-бай белгилөөдө. Жерден түшкөн салыктын 50% жергиликтүү органдардын бюджетине түшөт деп жүрөт. Андай болбойт. Жер байлыгы Кыргыз элинин байлыгы. Айталы, былтыркы жылы кумтөрдөн мамлекеттин бюджетине 7 миллиард сомдон ашык каражат түштү. Ошонун 3,5 миллиарды жергиликтүү бюджетке түшсө, анда кандай болот? Ошондуктан бөлүштүрүү маселелерин такташ керек. Эки баскычтуу каржылоону жаңылык катары киргизген өкмөт үстүбүздөгү жылдын бюджетин иштеп чыгууда бир катар катачылыктарды кетирген деген пикирге эл өкүлдөрү да кошулушат. Анткени билим берүү тармагы колдоого муктаж болсо да, быйыл биринчи жолу мектеп курууга бир да сом бөлүнгөн эмес. 2012 жылы бир дагы жаңы мектептин курулушу башталбайт. Мен чакыркы 20 жылда бул биринчи. Бул ошол Жапаров мырзанын ушу чоң ачылышы болуп атат да. Бирден экиден мектепти кура албаган өлкө анда кандай өлкө болот? Мындан кийинки кадам облус губернаторлорун жоюуга багытталган. Ал эми өкмөт эки баскычтуу каржылоо усулун киргизүүнү биринчи кадам катары кароодо. Көз карандысыз экономисттер эки баскычтуу бюджет эксперименталдык эмес, мурдада колдонулган. Андыктан кандай жыйынтык берет, бүдөмүктешет. Самара Акылбекова, Автандил Үркөнов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал. Малчыларга арзан баада той таратылууда. Мындай аракет жеке ишканалар тарабынан жүзөгө ашып жатат. Кыйынчылык жаралган малда фермерлерден көйгөйүн чечүү жагы колго алган Даныгүн жоопкерчилиги чектелген коому тууралуу кезектеги материалы. Жаздын жылдагыдан кечеңдеши малчылар үчүн көйгөйдү жаратты. Себеби кышка даярдалган жемчөп учурдан эрте түгөнүп, мал кырылып жатат. Ал үчүн Чүй областындагы кымбат баада болсо да той таштылып жаткан. Бирок Ош-Бишкек жолундагы кар көчкүнүн жүрүшү мындай аракетке бөгөт койду. Буга байланыштуу Данюк жоопкерчилиги чектелген коому фермерлерди арзан тоют менен камсыз кылуу аракетин улантып жатат. Бүт Жалал Абад областына дыйкандарды камсыз кылууга аракет кылып атабыз. Ошондо бизге Сузак гана эле эмес, Базар Коргон, Нокен, Алабукадан бери келип жатышат. Дагы өзгөн дагы келип калат. Эми баарына жеткириш кыйын экен. Ошондо дагы 500 килограммдан 1 тоннадан эптеп элге жеткиргенге аракет кылып жатабыз. Аталган коом наркы төмөн тоют менен камсыз кылууну декабрь айында эле колго алган. Андай болгон күндө да бул жерде кезек күткөндөрдүн саны арбын. Себеби мындай арзан баадагы жемди башка жерден табууга мүмкүн эмес. Буга карабастан Данюктун өкүлдөрү ар бир кардарга 1 тоннадан гана тоют бөлүүнү караштырган. Базар баасынан алдыганча арзан турган жемди алууну каалаган фермерлер мындай самалыкка ыраазы. Кудайга шүгүр эми ушул Мариям компаниянда иштеп атканына. Бакыт Төрөбаевдин демилгеси менен мына жакшы иштер болуп атат. Элдер келип атат, баардыгы жакшы. Элдерге берилип атат ушу жерден. Арзан баада болуп атат. А базарга барсаң 12-13 сомдон болуп атат. А бул жерде 9 сомдон мына. Мен барып айыр өкмөттөн келдим. Жерге киши жем сурап, балдарга шайкун жемден берди. Жакшы рахмат. Шере шунча иштеп атканы үчүн бизди неме кылдаксыга деп жашырмат кылды деп. Март айы соңуна чыгып бараса да жаздын белгилери байкала элек. Мал ээлери кар кетип, жерге көк чыгып калса, мындай ыңгайсыз жагдайдан кутулат элек дешет.
ага чейин аталган коом арзан баада тоит менен камсыз кылууну токтотпойт. Андыктан бул жерге жергиликтүү тургундар гана кайрылбастан алыскы райондордон да келгендер бар. Çöptün satıştığına baylanıştı, geveke geldik. Pazarda gevek yok, kımbat. O yerde arzan eken o için yerde hazır bir tonnadan elge böyle bir oda bir şeyde iştegen aktiflerge uşlarga rahmat aytam. Жеке ишканалар тарабынан көрсөтүлгөн жеңилдетилген жардам бардык эле фермерлердин колуна тийбейт. Бирок аталган коомдун жетекчилиги колдон келишинче мал ээлерин тоит менен камсыз кылууга аракет кылабыз дешет. Себеби ар күн сайын Данюк жоопкерчилиги чектелген коомдун кампасын коңшулаш Казакстандан алынып келинген дан өсүмдүктөрү толуктап турат. Автандил Үркүнов, Таңсылуу Даниярбек кызы, Элдияр Миталип уулу, 7 канал. Жалабат шаарындагы Пушкин көчөсү менен Бекмамат Осмонов көчөсү кесилишкен жолдун эки тарабы тоит саткан базарга айланган. Мындан улам жол эрежелери бузулуп, жүргүнчүлөргө түйшүк алып келүүдө. Башаламан алып сатууда алдын алуу коопсуздук чаралары сакталган эмес. Тоит саткан жайдын маңдайында май куюучу жай жайгашкандыктан өрт чыгып кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт дешет өрт өчүрүү кызматкерлери. Мындай жагдайды тартипке келтирүүдө бүгүн Жалабат шаардык мэриясы тарабынан комиссия түзүлүп, тоит сатууну башка жайга которуу иш аракеттери көрүлүп жатат. Бирок буга соодагерлер моюн толгоп макул болушкан жок. Айрыкча 19-дагы кар жаагандан кийин мына чөп саткан адамдар чоап келгендер аябай көбөйдү. Көчөдө азыр башаламан соода болуп атат. А бу жерде баягы өрт коопсуздугун этият болушубуз керек. Мына искрогаситель деп коет ар бир автоунаалардын глушительдеринде андай немелер жок бул жерде атайын учкундан сактоочу каражаттары. Атайын мына чөптү сатканы жайга аралаштырып туруп азыр мына ошо иш-чаралар жүрүп атат. Бишкекте 26 марттан 1 апрелге чейин франкофония жумалыгы өтөт. Ал Франциянын Кыргызстандагы элчилиги жана кызматташтык боюнча Швейцариялык бюросу тарабынан уюштурулууда. Бул тууралуу Швейцариялык бюронун аймактык директору Лоран Ги билдирди. Ал түшүндүргөндөй, франкофония бул бүткүл дүйнөдө жыл сайын майрамдалуучу француз тилинин жана франк тилдүү өлкөлөрдүн маданиятынын фестивали. Лоран Гинин айтымында Франция элчилиги жана Швейцариялык бюро Кыргызстанда көп жылдардан бери франкофония жумалыгын уюштуруп келет. Бул майрамда француз тилин жана маданиятын жайылтууга багытталган ар кандай иш-чаралар, сынактар, концерттер, фильмдер жана башка программалар уюштурулат. Жуманын бейшемби күнү мына ушундай жаңылыктар менен эсте калды. Ал эми ушул жана башка жаңылыктар топтомун JTTV сайтынан көрсөңүздөр болот. Алдыда 23 мартка алынган аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Мен сиздер менен коштошом, кайрадан эфир аркылуу амандашканга чейин саламатта туруңуздар.